Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүнкү биздин биология сабагыбыздын 11-класс үчүн кезектеги өтүлүүчү темабыздын аталышы архей, протерозой жана палеозойдо тиричиликтин өрчүшү. Демек өзүбүз байкагандай эле эволюциянын негизинде жаныбарлардын азыркы калыбына, ошондой эле өсүмдүктөрдүн жер кыртышынын азыркы калыбына келиш үчүн миллиондогон жылдар керектелген. Ар бир мезгилдин өзүндө атмосферанын, ошондой эле жердин, топурактын курамы ар кандай болгон. Бүгүн биз ушул 3 эрада кандай өзгөчөлүктөр пайда болгон, кайсыл организмдер пайда болгон, алардагы эң негизги маанилүү болгон учурларды карап өтөбүз. Анда ар бирине токтолуп өтсөк. Архей эрасы прокариоттордун анаэробдук гетеротрофтордун үстөмдүк кылуусу байкалган. Алар деңиздин түбүндө жашашкан. Ошондой эле хемотрофтордун, андан ары фототрофтордун, кызгылт жана күкүрт колдонуучу бактериялардын пайда болуусу жүрөт. Цианобактериялар, суу колдонуу менен фотосистема пайда болуусу байкалган. Цианобактериялардын фотосинтези кычкылтекти топтоо жана озон катмарын пайда кылуу менен уланат. Архей эрасындагы пайда болгон ароморфоздор булар фотосинтездин пайда болуусу, аэробдук дем алуунун пайда болуусу. Климаттын өзгөрүүсү себептүү чөйрөнүн белгилүү шарттарына ыңгайланышкан организмдер табигый тандоонун негизинде сакталып калышкан. Бул кубулуш тирүү организмдердин эволюциясын жаңы түрлөрдүн пайда болуусун шарттаган. Архейдеги маанилүү кубулуштарды карап өтө турган болсок, эң маанилүү кубулуштар булар фотосинтез, түптөлгөн ядро, эукариоттордун пайда болуусу байкала баштайт, жыныс процесси жана көп клеткалуулук процесси жүрө баштаган. Протерозой эрасына келе турган болсок, бул эрада балырлардын негизги бөлүмдөрү пайда болгон. Медузалардын кылымы башталган. Протерозойдун акырында биринчи органикалык же минералдык скелеттүү жаныбарлар пайда болушкан. Хордалуу жаныбарлардын сырткаркы көптөгөн жаныбарлар пайда болушкан. Протерозойдогу негизги ароморфоздор денедеги татаалдашууларды карап өтө турган болсок, бул эукариоттолордун толук пайда болуусу, көп клеткалуулук, ошондой эле жыныс процесси калыптанган, эки тараптуу симметриянын пайда болуусу, ошондой эле дененин сегментациясы, бөлүктөрү пайда болгон. Ал эми протерозойдогу эң маанилүү кубулуштарды жыйынтыктап айта турган болсок, эки тараптуу симметрия, куруктукта топурактын пайда болуу процесстери, бардык типтеги омурткасыздардын жашоосу, бир клеткалуулар, губкалар, ичеги көңдөйлүүлөр, курттар, муунак буттуулар пайда болушкан. Биринчи хордалуулардын пайда болуп баштоосу байкалган. Архей жана протерозойдогу негизги эволюциялык процесстердин жыйынтыктарын карап өтө турган болсок, архей эрасында К-цырбаттык тамчылар, ал эми протерозойдо бир клеткалуу организмдер пайда болушкан. Архейде прокариоттук клетка, ал эми протерозойдо эукариоттук. Архейде гетеротрофтуу азыктануу, башкача айтканда даяр азыктануу, даяр азык менен азыктануу жүрүп жатат. Ал эми протерозойдо автотрофтуу азыктануу, органикалык заттарды өздөрү пайда кылуу процесси байкала баштаган. Архейде анаэробдук дем алуу, башкача айтканда кычкылтексиз дем алуу, ал эми протерозойдо аэробдук аба менен дем алуу башталган. Архейде жыныссыз көбөйүү, ал эми протерозойдо жыныстык көбөйүү, аталык жана энелик клеткалардын жардамы аркылуу көбөйүү процесси жүргөн. Архейде бир клеткалуулук, ал эми протерозойдо көп клеткалуулук байкалат. Ошондой эле чөйрөдөгү бош кычкылтек жок болгон архей эрасында, ал эми протерозойдо бош кычкылтек пайда болгон. Палеозой эрасын карай турган болсок, ал өзүнө бир нече мезгилдерди камтыйт. Демек биз биринчи карай турган мезгилибиз Кембрий жана Ордовик мезгилин карай турган болсок, сууда балырлардын бардык бөлүмдөрү түптөлгөн. Сууда жашоочу өсүмдүктөрдүн ичинен балырлардын бардык бөлүмдөрү пайда болгон убакыт. Силур мезгилин карай турган болсок, биринчи жерде жашоочу псилофиттер жана ринофиттер, ошондой эле жер топурак каптоосунун пайда болуусу байкалат. Девон мезгилинде папоротник сымалдар, плаундар пайда болушкан.
Карбон мезгилинде саздуу токойлор, уруктуу өсүмдүктөр, уруктуу папоротниктер пайда болушкан. Перим мезгилинде болсо жылаңач уруктуулардын таралуусу байкалат. Кембрий мезгилинде палеозой мезгилин карай турган болсок, палеозой эрасында дагы көпчүлүк эралар, мезгилдер камтылган. Алардын ар бирине токтолуп өтө турган болсок, бул жерде биз жаныбарларга көңүл бурабыз өзгөчө. Кембрий мезгилинде байыркы муунак буттуулар, губкалар, моллюскалар пайда болушкан. Ордовикте, кайра эле ордовик мезгилинде хордалуулар пайда боло баштаган. Силурда болсо кургактыкта биринчи муунак буттуулар, буларга жөргөмүш жана чаяндар чыга башташкан. Девон мезгилинде учпаган курт-кумурскалар, сууларда чыныгы балыктар жана кургактыкта стегоцефалдар чыгышкан. Карбон мезгилинде болсо канаттуу курт-кумурскалар, байыркы жерде сууда жашоочулар, сойлоочулардын пайда болуп башташы байкалат. Перим мезгилинде болсо стегоцефалдардын жоголушу, алардын ордуна сойлоочулардын таралышы байкалат. Девон мезгилиндеги биринчи жерде сууда жашоочу көрүнүштү байкасак болот бул сүрөттөн. Андан кийинки саздак токойлор. Демек, жыйынтыктап айтканыбызда, биздин азыркы бизге көнүмүш болгон, азыркы биз көрүп жаткан өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, ошондой эле жер кыртышынын, ар түрдүү тирүү организмдердин азыркы абалы көптөгөн мезгилдер аралыгында калыптанган. Алардын ар бир мезгилинде, ар бир эрасында ар кандай татаалданышуу, өзгөрүүлөр жүрүп турган. Алардын арасында эволюцияга көнүп кете алган гана жаныбар, өсүмдүктөр сакталып калышкан. Кээ бир организмдер жокко эсе болуп, алар жоголууга дуушар болушкан. Үйгө тапшырма балдар. Ушул 3 эраларды жазабыз.